күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын эси жаратуучусу, тарбият кунандасы биздин ырыскыбызды ар бир көз ирмем күзөтүп туручу, бизди күзөтүүчү, күтүүчү, иши кылып ээбиз, кожобуз Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Жана анын аламдар үчүн жиберген рахматы, акыркы пайгамбарлардын мөөрү биздин устазыбыз, жол башчыбыз, көсөмүбүз, жетекчибиз, шыктандыруучубуз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салаваттар айтабыз. Андан соң Саламу алейкум Кыргызстан. Назарыңыздарга 5-канал, мен Мыктыбек Арыстанбек, Орозодо 30 күн долбоору менен. Мен билем, күн сайын элден кабарлар келет, кээде окуйбуз, кээде дубай саламдар жетет. Бизди көрүп атканыңыздарга биз өтө кубанычтабыз. Жана бүгүн да сиздердин кубанычыңыздарды актоо үчүн эшигиңиздерди какпай киргеним жалгыз эмесмин. Мени менен дагы бир эки керемет инсан бар. Күндө келип аткандай бүгүн да биздин майданыбыз кур эмес. Кыргызга дин жетишинде опол тоодой мээнети бар молдокелерибиз, дамлаларыбыз байма-бай биздин эшигибизди кагып турат. Бүгүн да этегине жармашып жүрүп бир дамлабызды алып келгенбиз. Алды болсо Карабалтадагы Ислам университетинин ректору Молда Халил Исаков дамла. Саламу алейкум дамла. Алейкум салам. Кандай, жакшысызбы? Алхамдулилlah. Анан ошондой эле кыргыз журналистикасында опол тоодой орду бар, аттын кашкасындай таанымал чечен, чечен деп кимди айтат десе мен Шакемди айтам. Ошо сүйлөсөң шап этирип кое турган жигиттердин бири Шайырбек Абдрахман уулу. Саламу алейкум Шаке. Алейкум ассалам. Кандай, үй бүлө тынчпы? Кудайга шүгүр. Атаң отурабы? Бала акыра. Абдрахман аке менен биз агайынидей Жакшы көрөт сизди да. Анда туугандар силерге эли журт менен саламдашууга салт боюнча мүмкүнчүлүк. Дамла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулмандар, сиздердин орозоңуздар туткан орозоңуз аяктап калды. Аллах Тааладан ошо орозонун кабыл болушуну, берген зекетиңиздердин кабыл болушун, питир садакасын бересиздер, мунун кабыл болушун Аллах Тааладан сурайбыз. Быйыл орозодон кийинки орозого кайра жетишти Аллах Таала бизге буйрсун. Орозодо көптөгөн жакшылыктар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгер силер орозодогу жакшылыктарды билгенде жыл бою орозо болууну каалайт элеңер деген. Ошого бир окуяны айтып кетейин. Мухаммад ибн Харири деген киши өмүр бою орозо кармаптыр. Ага бирөө суроо бериптир, эмне үчүн өмүр бою орозо кармадыңыз десе, 6 кишиге 6 башка суроо берсем, 6 бир эле жооп берди деген. Кандай сурооду бердиңиз десе, эң биринчи аалымдарга, бир эмес бир канча аалымга. Илим алгандан кийин илимди кармап, амал кылып өчүштүн жолу эмне дегенде аалымдар жооп берди. Аз жеп ачка жүрсөң илимиңе илим кошулат деп айтты. Экинчиден дүйнөдөн оолак болуш, таква болуш. Такваларга суроо берсем, булар дагы аз жеп ачка жүрсөң дүйнөдөн оолак болосуң. Үчүнчүдөн дарыгерлерге суроо бердим. Ден соолукту кантип чыңаш керек деп. Дарыгерлер дагы аз жеп ачка жүрсөң ден соолугуң чың болот dedi. Анан акимдерге суроо бердим. Аким деген данышман, сөзү жүрөккө тие турган. Менин сөзүм канткенде таасирлүү болот десем, алар дагы аз жеп ачка жүрсөң сенин сөзүң жүрөккө тиет. Сенин сөзүңдү уккан киши 1 жылга чейин ойлонот dedi. Мына ошондой адамдар азыр бизде чанда кездешет. Азыркы бизге окшогон молдолордун сөзү кулакка жетет, заматта чыгып кетет. Анан падышаларга суроо бердим. Тамактын таттуу кайсы деп. Себеби падышалар бүгүнкү жеген тамагын эртең жебесе керек, алар 1 жылда айландырып жеп күндө башка тамак жейт. Падышалар дагы аз жеп ачка жүрсөң суунун дагы даамын билесиң. Күндө бал жесең, сен балдын даамын билбейсиң. Ошонун негизинен өмүр бою орозо кармадым деген. Урматтуу туугандар, оорунун 99% тамактан болот. Ошол оорунун 99%-ны орозо кармап, биз Алланын буйругун аткарып кармайбыз. Ошону менен биргеликте ден соолугубуз дагы чыңалат да. Күнөөдөн дагы арылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям закатул жасат, ас-саум закатул жасат, дененин закаты деген. Аллах разы болсун. Сонун саламдашуу болду. Шаке кезек сизде. Эми дамбала бир жакшы нерсе айтып кетти. Ушул аз жеп мындай ачка жүрүү маселесинде. Мен сизди байкайм да. Ойлобоңуз, тиги жолукпай калсак эле мындай Шайырбек мени көрбөйт депчи. Мен ар дайым сизге окшогон агаларымдын, бир топ агаларыбыздын, байкелерибиздин
мындай жашоосун карап, алардын кылып аткан Эмне кылып атат экен? коомдогу ордун карап, эмне иш кылып атышат, кандай жолдо жүрүшөт. Анткени бизге үлгү болчу адамдар ушул алдыдагы байкелерибиз да, биздин сиз катары. Анан мен сизди байкап келатам да, бир жарым жыл болду. Сиз бир 10 жылга артка жашардыңыз. Баягы батпай калган кийимдериңизди ыргытып, таптакыр башка размердеги кийимдерди кие баштадыңыз. Анан сиз коомчулукка өзүңүздү тарбиялап бүтүү менен коомчулукка чыгара баштадыңыз. Мындай туура тамактануунун жолдорун, жана башка жакшы сапаттарды коомчулукка үйрөтө баштадыңыз. Муну менен мен эмнени айткым келет? Муну менен сиз руханий өзүңүздүн байлыгыңызды топтодуңуз. Ошол эле кезде руханий байлыктан эми дененин, бул дагы ыймандын бир бөлүмү да, дене аманат да, бизге Кудайдан берилген аманат. Анан дененин баягы рух жакты чыңдадыңыз, денени чыңдап атасыз. Бул деген эки тараптан тең, 3 тараптан тең сиз толук кандуу баягы мусулман, толук кандуу момун, толук кандуу илим алган адам катары мындай өзүңүздү көрсөтө алдыңыз деп. Аллах разы болсун, Шаке. Ким, бирок сен мени мактасаң аябай жагат. Мен билем сен жалган айтпайсың деп коеюн. Мындай бул нерсеге мен эмне үчүн айтып атам? Анткени мен спортсмендерди да аябай көп карадым. Бул боюнча тамактануу, туура тамактануу, дененин тарбиясы, рухтун тарбиясы деген нерселерде көп бир мындай илим алдым да, сабак алдым өзүмчө, жеке баягы өзүн өзү тарбиялоо иштеринде. Анан көп баягы арыктоонун жолдору, жана денени тарбиялоонун, денени чың кармоонун жолдору, акылды тунук кармоонун жолдору деген сыяктуу лекцияларды угуп калдым. Ошонун биринде айтат да, тамактанууда бул денени тамактануудагы бул интеллект, бул дагы маданият экен да. Бул дагы баягы илим экен. Анан мынакей дамылабыздын жакшы сөздөрү айтылып атат. Бул ханга барып сурасам да ушуну айтып атат, падыша да ушуну айтып атат, бай да ушуну айтып атат, алым да ушуну айтып атат. Шаке, керек болсо Аллах да ушуну айтат. Пайгамбар да ушуну айтат. Демек биз тамактануу менен жана дененин, то есть баягы денени дагы кармайбыз. Аллахтан бизге берилген аманатты, рухту дагы чыңдай алабыз, ден соолукту да чыңдай алабыз да. Шаке, бүгүнкү теманы мен сага айткан жокмун. Дамла деле билбейт. Бирок карабайсыңбы, Аллах кааласа ушундай дал келүүчүлүк боло берет экен да. Дамла менен телефондо сүйлөшкөндө мен силер менен эгер мени чакырсаңыз деп бир шарт койду. Мен жоопкерчилик жөнүндө сүйлөшсөңүз барам деди. Чындыгында жоопкерчилик бүгүнкү күндө таңкыс болгон маселе. Бизге жетпеген маселе. Мен ушул теманы көтөргүм келди эле. Азыр сен да дене бул жоопкерчилик деген нерсени айтып атасың да. Туурабы? Кандай дейсиңер? Бүгүн чындап эле жоопкерчилик жөнүндө сүйлөшсөк, туура болобу? Эми аксакалдар туура десе биз кайда барабыз? Дамла, эмне деген нерсе бул жоопкерчилик? Бул жоопкерчиликте өтө маанилүү нерсе. Жоопкерчилик менен бардык нерсеге жетишет. Мамлекетте да жоопкерчилик болсо өнүгөт. Молдолор дагы шарият айткан шариятына жооп берсе, элде кадыр барып көтөрүлөт. Кыскасы, диний кызматкер болсун, мамлекеттик кызматкер болсун, өзүнүн айткан сөзүнө, кызматына жооп бериш керек. Эгер дүйнөдө жооп бербесе, Алланын алдында сөзсүз жооп берет. Бизде эң бир сыймыктана турган, эң бир биздин көкүрөк кага турган бүгүнгү эмебиз эгемендүү, эркиндик. Ушул эркиндикти сактап калыш үчүн кызматчылар да жоопкер болсун, молдолор дагы жоопкер болсун. Мамлекет негизинен карапайым калк, жетекчилер менен диний кызматкерлерди көп карайт. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде "Estağfirullah ve ma yelfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ким бир сөз сүйлөсүн, сөзсүз сүйлөсө аны периште күзөтүп турат. Ал сөзүнө дүйнөдө жооп бербесе, жана мен айтканда акыретте жооп берет. Ошол үчүн урматтуу туугандар, мен мамлекет жакты, мен кызматкер эмесмин. Диний жактан бүгүнкү күндө диний жетекчилердин сөзүнө жооп бербегенин мен билем. Дамла, бүгүн чындап айтканда диний кызматкер, жоксо мамлекеттик кызматкер, коомдук кызматкер деген аталыш шарттуу эле болуп калды. Мына журналист бир канча жогорку билимдин ээси дин жөнүндө сүйлөйт.
кабар бар. Кабар бар. Молдокелер да кадимки табий илимден кабардар сүйлөйтүндай. Азыр коомдо жанагындай светтик коомдогудай бөлүнүү жок деп эсептейм да. Бардыгы эле муну азыр орозо кармаган адам жок дээрлик. Мына ушундай коомдо жоопкерчилик эмне Шаке? Эми мына устаз айтып кетти, жоопкерчилик деп. Мен дагы деле мындай өзүмдүн территориямдан сөз айтайын да. Мисалы көп адамдар ушул өзүнүн табитин башкара албай калабыз да. Адамдар эң чоң жоопкерчилик бул биздин аппетитибизди башкаруу деп эсептейм. Бардык учурда өзүнүн нафсини башкаруу. Нафсини башкарып, эгер ошол мисалы көп проблема бар да. Жанагы эле сиз айтып аткан баягы адамдардын тамак жөөсүндө дагы. Болду, мен муну жебейм. Болду, мен муну токтоттум деп бирок эртеси күнү аны баягы адамдар аны көргөндө табит ачылып кетип тамек чеккен адамдар болот, болбосо башка кылган адамдар болот. Ушул жоопкерчилик ушундан башталат го деп ойлойм да. Өзүңдүн нафсыңды башкаргандан баштап анан жоопкерчиликке чыкса болот деп ойлойм да. Эгер өзүңдүн нафсыңды башкарып, өзүңдүн баягы аппетитиңди, өзүңдүн каалоолоруңду башкарып, ага жоопкерчиликке ошол нерсени жоопкерчиликке чакыра алсаң, демек сен башка иштерде дагы жоопкерчиликтүү адамсың деп эсептейм. Рахмат. Дамла. Жоопкерчилик бизде мисалы диний кызматкерлерде кайсы шарият тайса ошол шариятты өзү аткарылыш керек да. Жашоосунда болуш керек. Жашоосунда болуш керек. Бир мисал, азыр жоопкерчилик жоктуктан коркпостон мага бир киши 1000 суроо берсе да 1000 жооп берем. Бул туура эмес. Имам Малик 4 мазхабтын бири. Ошол кишиге 40 суроо берсе 4-өөнө жооп берген, 36-сына жооп берген эмес. Эмне себептен? Жоопкерчиликтен корккон. Сиздер ким азыр телевизордо чыккандардан кайсы молдону көрдүңөр? Жек, мен билбейм дегенди. Билбейм деп айтканды көрдүңөрбү ушул күндө? Мен айтам көбүнчө. Эми сиз айтсаңыз билбейм, мен молдордон билбейм. Мактап кетүүгө уруксат этиңиз. Имам Малик билбегеним үчүн айтам. Билбеген айтма. Разы болсун. Бул жоопкерчиликтен корккон киши билсе дагы башкалар менен ой бөлүштүрүп андан кийин жооп берет. Имам Маликке бир киши 6 айлык жолдон маселе сураганы келген. Келип туруп сураса мен билбейм деген. Анан кайра мен кантип айылга эмне деп жооп берем дегенде Имам Малик билбейм деп айтты деген. Ошентип айтып бар. Ошентип айтып бар деген. Бул деген адамдын эң бир билимдүүлүгү, терең билимдүү адам билбейм дейт. Билем дешке биздин укугубуз жок. Аллах Таала Куранда фауқази күллі илмин алим, ар бир илимдүүнүн үстүндө билүүчү Аллах Таала бар деген. Ошол эгерде биз жоопкерчилигибизди ала турган болсок, биз керек болсо кээ бир маселелерге өзүбүздүн амалыбыз менен жооп, тилибиз менен эмес, амалыбыз менен да жооп берип коюшубуз мүмкүн да. Бизден көрүп эле Бизден көрүп эле жооп алчу. Анткени бизге чейин биз мисалы сайыз убагын илим алдык, ошол доордогу аалымдарды көрдүк. Биз суроолорубузду ошол кишилердин жүрүм турумундан, адеп ахлагынан алганбыз да. Бүгүн биз тил менен жооп беребиз, бирок ошол жооп берген нерсе өзүбүздө жок болуп калат да. Кийин анын каршыны айтабыз. Эң бир биздеги диндеги көйгөйлүү маселе эмне? Жоопкерчилик. Жоопкерчиликти сезишибиз керек. Сезбесек, арабтардын бир макалы бар. Хатау табиб ютфаны фил арз. Дарыгер ката кетирсе, анын кетирген катасы жерге көмүлөт. Бир кишини туура эмес дарыласа, ал өлөт да жерде көмүлөт, ошол менен калды, башкага зыян жетпейт. Хатаул мухандис яскуталалар. Инженер куруучу ката кетирсе, анын тамы жерге жыгылат бүттү. Хатаул муаллим ямши алалар. Муаллимдер ката кетирсе, жер бетинде жүрө берет. Азыр террористтер каяктан чыккан? Ошо муаллимдер туура эмес маалымат берген, ал көмүлгөн жок. Мына эми бүт мамлекеттерге көйгөйлүү маселени туудурган ошо муаллим. Ушул үчүн муаллимдер ката кетпеш керек да. Муаллимдер ар бир сөзүн талдап, тандап, бизге чейинки биздин устаттардын бизге берген таалими, бизге бирөө суроо түшсө китептен карап көргөндөн кийин да башкалар менен ой бөлүшүп туруп андан кийин жооп беребиз. Бүгүн андай эмес. Билеби, билбейби, заматта жооп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Асраукум алал фатва, асраукум алал фатва, асраукум алал нар." Ким фатва бериш, чечимге бат шашылып чечим бере турган болсо, дозокко кире турган ошол деген. Чечим бериш өтө кыйын нерсе. Дагы ким айтат? Азрет Умар айтат.
силерге суроо берсе силер жооп бересиңер. Эгер мага суроо түшкөндө мен ошол суроого жооп бериш үчүн Ахли Бадырга катышкандардын бүт баарыны топтоп ошолор менен кеңешип жооп бермек элем деген. Эмне себептен? Жоопкерчиликтен корккондуктан. Бүгүнкү күндө алхамдулилла менин байкашым боюнча сотко караганда, башка эмеге караганда молдолорго шарият сурап кайрылгандар көп да. Ошо молдолор шариятты өзү кандай, биздин мазхабта кандай, эл мазхаб менен элдин салты кандай, салт менен мазхабты дагы эме кылыш керек, салтты да караш керек. Ошону менен биргеликте жооп бериш керек. Анан мурда бизге салтташып калган шариятты четке чыгарып болбойт деген элге кайра динди алып келбесин, элди бөлүү, жарылууга бир канча эмеге алып барат. Бул темага да келебиз. Бул тыюу салууларды жөнүндө да мен өзүмчө суроом бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси эсиме түшүп атат. Ушу мааниси ушундай: эгерде иш өз ээсине берилбесе, кыяматты күтө бер. Бар ушундай хадис, туурабы? Эгер иш өз ээсине берилбесе, кыяматты күтө бер. Шаке, бизде мейли коомдук иш болсун, мейли бийлик иштери болсун, мейли жөнөкөй дамыл айтканда курулуш иштери болобу, соода болобу, бизнес болобу, иш өзүнүн ээлериндеби? Эми эгер иш билгилердин колундабы демекчимин да. Эми аксап атканыбыз дагы ошол болсо керек деп ойлойм. Бул сурооңузга мен дамылга окшоп баягы өзүң байкооңдо эле да мындай. Философия менен айта албайм. Болгону эгерде биз аксап аткан коомдо аксоолор бар болсо, демек бардык жерде ошол өз ээлери отурбагандыгынын белгиси деп эсептейм. Эгер өз ээлери отурганда мынчалык аксоолор болбойт беле деген дагы ойлор бар. Азыр да ошол нерсе бар. Сөзсүз түрдө. Коом бар, дүйнө эки нерседен турат да. Жаман болбой жакшы жок. Баягы терс болбой оң жок. Баягы ушул нерселердин баарысы бири-бирине ээриш аркак жүрөт экен да. Бирок ошол каалайт элек ошол терстин азыраак, оңдун көбүрөөк болушун, баягындай өз жумушунун ээси азыраак, өз жумушунун ээси көбүрөөк болушун каалайт элек да. Ал эми таптакыр мындай таптаза кылып, таптаза бул коомубуз укмуш деп, идеалдуу деп бул эми айтуу өтө оор. Журналистикадан ушул эле суроону мен журналистикага берейин. Шаке, журналистикада сен ичинде чаба куруп жүргөн адистерденсиң. Журналистика дагы өзүнүн ээлериндеби? Эми эгерде биздин коомдо кандайдыр бир журналистикада бир аксоолор болуп атса, демек анын ичинде дагы аралашкан баягы өзүнүн кожоюндары жүргөн жок деп айта алам да. Эгерде баягы туу чокусуна жетип атса, демек өз ээлери, ошол иштин ээлери көбүрөөк. Коомдо ар дайым ушул оош кыйыш болуп турат эмеспи? Айрым учурларда ушунчалык өнүгүүлөр, ушунчалык маданияттагы өнүгүүлөр, болбосо адабияттагы, болбосо журналистикадагы өнүгүүлөр, абдан сонун макалалар чыгып кеткен бир учурлар баягы жалп деп чыга калат, андан кийин ылдыйлай калат, сиз дагы аралашып жүрөсүз бул жерде. Албетте, ошол өзүнүн ээлери келгенде чоң бир жакшы нерселер, жакшы көрсөтүүлөр, жакшы программалар, жакшы публистикалар, жакшы макалалар жазылат. Ал эми өзүнүн ээлери селдей түшкөндө ылдый деңгээли түшө калат да. Муну мындай терс, бүгүн азыр мындай эмес деп айтуу дагы өтө туура эмес нерсе. Дамла, тыюу салуулар боюнча бул ушул биз шарий өкүмдөрдүн чечимин билбегендиктен тыюу салабызбы же чындап эле тыюулар көппү? Кайсыга тыюу салат? Ушу эл бир нерсени сурап кайрылса айтып атпайсызбы? Болбойт деген сөздү. Же оңой жообу ушубу? Тыюу салуулар мисалы шариятта тыюу сала турган жери бар. Тыюу салууга калыптанган жери бар. Тыюу салганда шарият чечиминин негизинде тыюу салыш керек да. Анан шариятты да биз Абу Ханифа мазхабын кармайбыз. Абу Ханифа мазхабы көбүнчө шариятты үрпкө, салтка карап чечкен ошо. Ошол өз эле ой менен чечкен эмес да, ошону шариаттын чечими менен чечкен. Биз ошол үчүн бир жагын эле бир эле пунктун билип алып болбойт дебестен буга чейинки биздин аалымдар кандай чечкен? Мурдагы аалымдардын чечимине карашыбыз керек. Биз
түздөн түз Курандан, хадистен азыр чечим чыгарууга деңгээлибиз жетише элек, муштахиттик деңгээлге жете элекпиз. Бизге чейин биздин аалымдар кайсыны тыйыш керек, кайсыны тыйбаш керек, ошону так даана көрсөтүп койгон. Ошол эле чыйырдан чыкпасак эч убакта биз жолдон тайбайбыз. Бүгүнкү күндө кандай котормону көп окуйт. Мисалы имам Аби Юсуфтун сөзү бар, хадисти илимсиз адам хадисти көп окуса адашууга барат деген. Куранды түшүнүш үчүн Курандын усулу Куранда айтат, Куранды 4 деңгээлде түшүнөт. Биринчи, карапайым адамдар түшүнө турган Курандын аяттары бар, жөнөкөй аяттар. Аны карапайым адамдар окуса түшүнөт. Экинчи, карапайым илимсиз адамдар түшүнбөйт. Ал аятты аалымдар түшүндүрүп бериш керек. Аалымдардын түшүнүгү менен түшүнүш керек. Үчүнчү, аалымдар аны түздөн түз өз түшүнүп ала албайт. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп берген негизинде түшүнүшүбүз керек. Төртүнчү, ушундай аяттар бар, аны Аллах Таала өзүнө гана маалым. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир маанини билсе дагы берген эмес. Ошондой Куран 4 деңгээлде түшүнө турган болсо, хадис деген илимсиз адамга адашууга алып бара турган болсо, ошонун негизинде тиянакты бизге чейинки аалымдар фих деп, баягы укуктук маселе деп чыгарып койгон. Ошо укуктук маселени окуй турган болсок, укуктук маселени кыргызчасында көп окусак эч убакта адашпайбыз. Ал эми аят менен хадистен ката кетирсек, биз көбүрөөк ката кетирип коебуз. Ага биздин деңгээлибиз жеткен жок. Бүгүн бизде ошо ката кетирүүлөр азаюудабы же көбөйүүдөбү? Бизде Сиз азыр күзөтөсүз ушул нерселерди? бизде ката кетирүүлөр бир канча көбөйдү, бирок акыркы убакта айтып азая баштады. Мурда бир деңгээлде өтө чектен эле чыгып кетти. Чектен чыгып Эсиңизде болсо бул эмне маселелерде кетип атты ушул каталар? эмне маселеси эмеде да, салтта дагы, шариатта дагы, ибадатта дагы, мисалы намаз боюнча, орузу боюнча, маркумду көмүү боюнча, бардык жактан, мамиле боюнча, туугандык мамиле, мисалы тууган менен тууган мамиле кылыш, ушу бардык жагынан кээ бир мезгилде ушундай шариаттар айтылып кетти. Ата энеңди укпа. Сен түздөн түз Алланын сөзүн ук. Кандай ата энесин укпай деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Ата энеңдин ыраазылыгы Алланын ыраазылыгы деген. Мына ушул чектен чыгуу дегенди. Кантип ата энесин сыйлабаган адам кантип болушугун толтура. Намаз окуу боюнча дагы, мисалы бизде сүннөт намаз окубай чыгып кетиш, же намаздан кийин дуа кылбай коюш, башка дагы канча салтта дагы немелер ушундай чектен. Акыркы убакта бизде мамлекетте неме кабыл алынды, мазхаб боюнча Абу Ханифа мазхабы, Матурид акыйдасы ошондон бери бир аз басаңдады. Ачык одону көрүнгөнү аз эле болуп калды. Буюрса мурдагы өзүнүн калыбына түшөт деген менин оюм бар. Шаке, мен ойлойм сенде деле ушундай болсо керек. Мен мисалы үчүн диний билимим алиф лам мимден үйдө көтөрүлгөн эмес да. Аалымдардын чечимдерин укканда кайсынысы өзүнүн сөзү, кайсынысы аят, кайсынысы хадис экенин байкай аласыңбы? Катардагы көрүүчү, катардагы керектөөчү катары. Катардагы керектөөчү катары биз аалымдарды мындай коомдон үстүрөөк карайбыз да. Баягы бизден көрө ушул Аллахтын сөзүн билген, Аллахтын сөзүн элге айтуучу катары биз аларды бийигирээк карайбыз. Бирок айрым учурда мына азыр маалымат булактары көбөйүп кетпедиби? Мисалы, айрым учурларда маалымат булактарынан угуп отуруп, биздин Кыргызстанда эмес, башка бир жерлерде деги аалымдар сүйлөп атса, биринин сөзүнө экинчиси мындай каршы сүйлөгөн учурларды, анан биринин ушул сүйлөп аткан адамдын атын атап, ошол туура эмес айтты ошол аалым дегендерди угуп карап туруп, анан кийинки учурларда мен анализдей баштадым. Демек, аалым десе биз аябай баягы колуна суу куюп жүгүрүп кызмат кылабыз да. Анан баягы маалымат булактарын, алардын репутацияларын, баскан турганын, адамдарга кылган мамилелерин мындай аралашкан сайын көрө баштагандан кийин, демек бул сөздөрдү дагы анализде угуш керек экен деп ойлонуп баштадым. Кайсы өзүнүн сөзү, кайсы шариаттын сөзү аңдаш керек экен. Аңдаш керек экен деп калдым. Анткени ошол маалымат булактарында бирөөнүкү ала, бирөөнүкү кула болуп калып атканын байкап атабыз да. Биз журналист катары муну анализдеп эметип калдык. Мүмкүн туурадыр, мүмкүн туура эместир. Азыр мына кей дамбалабыз айтып атат, силер анализдегиле, булардын сөзүндө да ушундай болуп атат деп атса, мен демек туура кылып аткан окшойм деп эсептеп калдым да. Демек ар бир эле угуп аткан маалыматты биз өзүбүз алгандан кийин анын баарын жутуп салбастан биз анализдешибиз керек экен.
буга баа беришибиз керек экен, дагы башка булактарды карап угушубуз керек экен деп ойлоп калдым. Ошол эле суроодо дамла мисалы үчүн кээде билбейсиң да, берип аткан сөзү фатвабы же өзүнүн оюбу. Кээде өзүнүн оюн фатвада шыпыртып таштагандар да бар да. Кантип билсе болот ушуну? Каеринде өзүнүн ою кетти, каеринде фатва кетти. Жөн эле жанагы катардагы эле бизге окшогон карапайым адам айта турган ойду деле фатва деңгээлинде айтып таштагандар бар да. Ал үчүн сөзсем илим деңгээли болуш керек да. Сиз туура айтасыз. Бүгүнкү күндө фатваны муфти гана чыгарат. Чечимди муфтияттан муфти чыгарыш керек, фатва бөлүмү. Бүгүн бизде имам, керек болсо имам эмес, азанчылар да фатва чыгарат. Алардын азанчынын милдети азан айтат. Имамдын милдети адамдарды эмеге чыгат. Бул фатва бериштен мурда ойлонуш керек. Hazreti Ali aytат: "Rahimаллаху имрин арафа кадра нафсихи фавакафа инда хаддихи." Аллах Таала рахмат кылсын, кишинин өзүнүн нафсинин деңгээлин билип, өзүнүн чегинде турган адамга Алланын рахматы. Бүгүнкү күндө биз чектен чыгып кетип жатабыз да. Азанчылар керек болсо 3 күн даватка чыгып, 3 күн намаз окуса да фатва берет. Фатва бериштин, фатва бергенден кийин акыркы тыянагын жанага айттык го, өтө оор нерсе. Ал фатва менен сен бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп коюшуң мүмкүн. Же туугандык мамилени бузуп коюшуң мүмкүн. Канча же бирөөнүн ибадатын бузуп коюшуң мүмкүн. Азыркы күндө оозду качан ачат десе, сиз 3 мүнөт алдын ачтырып койсоңуз, анын кафаратын тартып калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен жана сахабалар фатва беришке шашылган эмес. Фатва бериштен мурда башкалардын оюну алып туруп андан кийин фатва беришкен. Адам Алладан корксо, ошондо жоопкерчилигин сезсе, фатваны бербейт да. Фатва бере турган кишилер гана берет. Эгер ошондой адамдар болсо, өзүнө каалаган жакшылыкты башкаларга да каалайт. Эгер убактыңар болсо мен окуяны айтып берейин. Бүгүнкү күндө ажыга барган толтура. Сайыз мезгилинде Кызылкыяда бир Эргеш ажы деген ажыга барып келсе, биз зыярат кылып барып, баягы кишини көргөндө, периштени көргөндө суктанабыз да. Меккеге барып келдик деп. Анан кантип бардыңыз десек, Сирияга бардык. Анан Сириянын паспортун берди, ошол менен бардык. Ал убакта Советтер Союзунун түз киргизбейт экен да. Эми ошол кишилер ажыга барып келсе, адамдар сыймыктанып зыярат кылган. Бүгүн ажыга баргандар толтур, алхамдулилла. Бирок ажыга барып келгенден кийин, ажыга барып келгенде ахлак, адеп барбы? 1000 жыл башта Марудан Абдулла ибн Мубарак деген киши ажылыкка барыптыр. Барып ажылык амалын аткаргандан кийин Машил харамда уктап келсе, түшүндө 2 периште суроо жооп кылат. Бир периште суроо берет: "Быйыл ажылыкка канча адам катышты?" десе, 6000 дейт. Анан канчасынын ажылыгы кабыл болду десе, бирөөнүн дагы ажылыгы кабыл болбойт дейт. Абдулла ибн Мубарак жакасын кармап тобо кылдым. Канча жерден ата артып келген ажылардын ажылыгы кандай кабыл болбойт десе, экинчи периште дагы. Бирок Сирияда Али ибн Муаккак деген киши ажыга келбеди. Келбесе дагы ошонун ажылыгы кабыл болуп, ошонун берекесинен калгандардын ажылыгы кабыл болду дейт. Ойгонуп кетип, Али ибн Абдулла ибн Мубарак ошо кишини издеп Сирияга келип табат. Таап, таанышып болгон окуяны айтат. Мен ушундай түш көрдүм. Түшүмдө сен ажыга барбасаң да ажылыгың кабыл болуптур. Сенин кандай кызматың бар десе, мен өтүкчүмүн. 30 жылдан бери акча топтоймун. Ажылыкка барам деп. Быйыл акчамды санасам 450 дирхам болуптур. Быйыл да жетпейт экен деп коюп турдум. Анан күндөрдүн биринде аялым айтып калды: "Кошунабыздын үйүндө эт пишип жатат. Мен эт жегим келди. Мен талгак болдум." Дегенди кошунабыз жесир кемпир эт бер деп сурасам, ал көз жашын төгүп жылады. "Сени ажылыкка акча камдып жүрөсүң. Мен балдарым ачка 7 күндөн бери ачка таштандыдан эшектин этин биширдим. Ал мага да сагарам." Дегенде токтобостон баягы 450 дирхамды коштам алып келип бердим, ажылыгым кабыл болсун деп. Мына көрдүңүзбү? Али ибн Муаккак айтты: "Сенин ажылыгың кабыл болду." Ажыга барбаса дагы ажылардын ажылын кабыл болушуна эмне себепкер болду? Маңдай тер, эмгеги, андан кийин жоопкерчиликти алганы, кошунанын жоопкерчилигин алды. Кыяматта кантип жооп берем? Бул ачка турса мен ажыга барам. Ажыга барбастан эмесин берди, кабыл кылды. Бүгүн биз ажыга барып келсек да тилегибиз кабылбы? Алла билет. Аллах разы болсун дамла. Эми ушу убактыбыз аз калды. Мен Шакеден бир жыйынтыктоочу ой уккум келет. Бир сөз менен айтканда, жоопкерчиликти эмне деп түшүндүрсөк болот Шаке бүгүнкү ошол абалда. Диний болсун, диний болбосун, журналист, жоопкерчилик эмне деп түшүндүрө алабыз бүгүн? Мен ушул динге мындай абдан бир чын ыкластан
көңүл буруп ушул бир ыкласымды койгонума бир абдан чоң жазуучунун китеби себеп да. Бул Лев Николаевич Толстойдун «Воскресенье» деген китеби бар, чыгармасы бар. Ошол киши жазат да, биздин туугандарыбыз адамдар дейт. Мечитке же болбосо чиркөөгө же болбосо сыйынып чыккандан кийин бир кадам болсо дагы адамдыкка жакын болушубуз керек болчу. Анткени биз азыр эле Кудай менен сүйлөшүп чыктык. Анткени биз азыр эле Кудайга сыйынып чыктык. Бир кадам жакшы жакка өзгөрүшүбүз керек болчу. Бирок мечитке кирип чыгабыз, же болбосо чиркөөгө кирип чыгабыз, же болбосо Кудайдын сөзүн угуп чыгабыз дагы, эшикке чыккандан кийин баягы көнүмүш адатыбыз менен эле муну биз мындай адат сыяктуу эле кылып алганбыз да, барабыз, отурабыз, Кудайдын сөзүн угабыз, сыйынабыз, анан чыгабыз да, кайра эле баягы өзүбүздүн тас кейпибизге түшүп калабыз. Бир кадам болсо да күндө алдыга жылы болуп туруш керек деп айтылганын окугандан кийин мен ушунчалык жүрөгүм ачылды да. Анан сиздин азыркы сурооңузга дагы ушундай жооп берет элем. Жоопкерчилик деген ошол. Күндө бир кадам алдыга жакшырыш керек. Күндө бир кадам Кудайга жакындаш керек. Мына ошол жоопкерчилик. Эгер ушуну кыла алсак, биз жоопкерчиликтүү адамбыз. Аллах разы болсын. Эми туугандар, эфир деген эфир, убакыт деген убакыт, бизге баш ийбеген кубулуш, коштошууга дагы ченем жетти. Дагы эркин микрофон. Ошо 1 мүнөттүн чегинде эли журтка каалоо тилектериңиздер, анын үстүнө мына ошо Рамазандын аяккы күндөрүндө болуп атат ушул нерсе. Сиз айттыңыз, биз барыбыз ошол сиздин жоопкерчилик боюнча маселе бүттүбү? Бүттү. Жок, маселе бүткөн жок. Бүгүнкү эфир бүтүп атат. Жакшы сөз айттыңыз. Жоопкерчилик боюнча мен дагы бир сөз айтмакчы элем да, айтып коеюн, кийин аласыңар. Бүгүнкү жоопкерчиликти албаган эмне себептен? Баягы дүйнөнү, бийликти, байлыкты максат кылгандан. Эгерде Алланын алдында жоопкерчиликти максат кылса, ошону Алладан коркуп жумуш аткара турган болсо, анын дүйнөдө дагы, акыретте дагы аты өчпөйт. Биздин кыргыздарда макал бар да, жайытта 1000 жакшы ат калганча тарыхта бир ат калыптыр, өлбөсүн да өчпөсүн. Сен ушундай эме кылып таква болгун, таза болгун, сенин атың өмүрүңдө өчпөйт. Падыша болсоң, адилеттүү болгун, өмүрүңдө сен түбөлүктү сенин эмең өчпөйт. Ким кайсы кесип ээси болсо, ошо кесибини туура аткара турган болсо, сенин дүйнөдө да акыретиңде эч убакта атың өчпөйт. Аллах таала ар бирибизге дүйнө акыреттин жакшылыгын берсин. Туткан мусулмандардын орозосу кабыл болсун. Биздин Кыргызстан эмес, Орто Азия калкы эзелтен адабиятка, маданиятка, илимге терең сүңгүгөн, кайрадан ошол нерсеге жетишин Аллах тааладан сурайбыз. Амин. Айтканыңыз келди. Шаке. Эми биз ушул Дамыланын, Молдокебиздин агабыздын айткан сөзүнө кошулуп ушул дуанын ичиндебиз деп коеюнчу. Аллах разы болсун. Балдар аябай саясатчы, аябай дипломат. Аллах разы болсун. Биздин да силерге арнаганыбыз бар. Көрсөтүүбүздүн салты ушундай. Бул ошо адал суудан келген. Ооз тийип койсоңор, аль-халал деген адал эт азыктары жана ратана деген адал ширинликтери. Мен адал дегеним адал эмеси да бар. Ошон үчүн. Шаке, аз болсо да көптөй көрүп, үй-бүлөгө ооз тийгизип, ушу ажыке берибиди деп апарасыңар. Бу жана түйүн берип, мен ушуну жандандырайын дейм да ошо салтты. Бул бир муруват дейбизби, мындай бир урмат сый го, кыргыздын бир наркы дейм да, ошо дасторкондон менен куттуу үйдөн кур чыкпайт деген. Келгениңиздер үчүн Аллах разы болсун. Шаке, Молдоке. Ар бир кылган кадамыңыздарга ажыр сыйлыктарын берсин Аллах таала. 40 мүнөт болор болбосо эле убакыт өзү чындап айтканда. Бирок бери көтөрүлгөн сөз эли журт көрүп атат экен, аларга майрамдык шаани куруп берүү, мен ойлойм бул Аллах таала тарабынан мындай каралбай кала турган маселе эмес. Ошон үчүн силердин курбандыгыңыздарга Аллах таала берсин сыйлыктарын. Рамазандан чоң сооптор менен чыгыңыздар иншаллах. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ошентип бизге берилген убакыт аягына чыкты. Мен да өзүмдүн ушу жоопкерчилик боюнча бир чакан оюм. Жоопкерчилик, Дамыл айткандай, Шаке айткандай, Кудай алдында жооп берип калам деп коркуу болсо керек. Мисалы үчүн жолдо айдоочу айдаса, гайден
коркуп айдайт, жооп берет, правасын алдырып коет, же дагы бир айып тартып калышы мүмкүн. Кылмыш кылбастын да жоопкерчилигине сот алдында, мыйзам алдында жооп берүүдөн тартынат, коркот. Ушул нерседен мындай ыйба кармайт. Жана менимче Аллах алдында жооп берип калам ушул нерсеге деп өзүн мындай бир кармоо, ушул нерсени өзүн токтотуу жоопкерчилик деп ушуну айтса керек, ыйман негизиндеги. Жана бүгүнкү эфир үчүн мен кандай жоопкерчиликти мамиле кылдым, Аллах жана сиздер көрүүчүсүздөр. Бүгүн күнүңүздөр дагы ушун менен биз менен болгон жолугушууңуздар аягына чыгат. Сиздерге да жүктөлгөн жоопкерчилик бизден уккан жакшы сөздүн баарын башкаларга жеткирүү. Орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Таала эртеңки жолугушууну дагы насип этсин. Эртең да эки сонун керемет адамдарыбызды чакыргам, алар менен дагы сонун маек курганга аракет кылабыз иншаллах. Анда келерки жолугушууга чейин салам алейкум.